өзү негизи жаратылыш бир Алла Тааланын тарабынан ушундай бир белек болуп берилген экен да адамзатыначы. Негизи эле кыргызга могу табиатты, могу жаратылышты мындай жерге бөлөк элдер, бөлөк улуттар ушинтип жетпей сусап жүрүшөт да. Бизде моундай шаговой доступности каалаганда келип, каалаганда тартып, каалаганда эс алып кетсек. Жөн эле абасы менен ушундай сонун жанында абасы менен дем алып, мындай кол менен сүрөткө тарткандай, бирок бул жаратканым ушинтип жаратып койгон кооздукту көрүп, көзүбүз тоюп, купулубуз тоюп кеткен бул өзүнчө бир неамат, өзүнчө бир байлык экен да. Могу жерде азыр эле бүркүт жүрөт эле, каргалар чокулап. Негизи эле жаныбарлар, суу жаныбарлары, табиат өзү баары айкалышып жаралган да. Бир эле биз адамдар ошол Алла Таала жаратып ушундай жашайсыңар, адамдай болуп жашагыла дегендей болуп жашасак эле ушу табият менен айкалышып сонун жашай беребиз. Биз өзүбүзгө өзү кылабыз, шаарларды куруп, табиатты бузуп, анан кийин смог, анан кийин жаңы оору, ушинтип эле кыйналып жүрө берет экенбиз. Ушул жерге келип мээң серигип